Күнүнүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда бүгүн 24 күн жыйынтыгы Актеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3-июнь күн жыйынтыгы боюнча кыскача. Азаттык УКМК мындай деңгээлге түшпөш керек. Кадыры кетип, ишеним калбай баратат. Сопоковду Маевский Клаус деп чечишкен окшойт Сегизбаевич эсинен. Кечээ эле жыштык боюнча премьер-министрдин тиешесин сурасак, тергөө кызыкчылыгы дешкен. Азаттыкка келгенде эмне бул сыр иштебей калабы? Кош стандарт бул. Акылыңарга келгиле азаттыктан колуңарды тарткыла. Кара пиардын өмүрү кыска деп дагы айтам, деп жазган Жанар Акаев өзүнүн Facebook баракчасына. Улуттук коопсуздук кызматынын менин атыма байланыштуу билдирүүлөрү бул каралоо жана карандай калп. Кара пиардын өмүрү кыска болоорун тарых далай жолу далилдеген. Мындай күбөмүн деген адамдардын куру эч бир фактыга, далилге таянбаган билдирүүлөрү, анын ичинде абактагы адамдын көрсөтмөлөрү буга чейин дагы болуп келген, жасалып келген жана алар түрдүү гейт деп аттар менен тарыхка кирген. Андан сырткары УКМКнын атына далай жолу наалат айттырган иштер болгон. Айеркен Саймайтиден эч кандай мен акча алган эмесмин. Айеркен Саймайтиден биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өзү аралашып жүргөн иштер боюнча анын көрсөтмөлөрүн алганбыз. Андан тышкары башка дагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде биз иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупциянын, анын ичинде баждагы коррупциянын, Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз. Тилекке каршы өкмөт канча убакыт өтсө дагы мына ошол биз ашкерлеп берген фактылардын аягына чыкпай, иликтөөгө чекит кое элек. Бул абдан өкүнүчтүү. Тилекке каршы анын ордуна иликтөөчү журналисттердин өзүнө атына каралоо жүрүп жатканы өкүндүрөт. Бирок эл билип турат, акты ак, караны кара деп айырмалай алат албетте. Акырында чындык, акыйкат жеңерине биз терең ишенебиз. 2020 жылдын 3-июнуна карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун 1871 учуру катталды. Стационарда 586 адам түссө, алардын ичинен реанимацияда 3 адам. Ооруканадан чыгарылгандардын саны 1265 адамды түздү. Жалпы каза тапкандардын саны 20 адамды түзөт. 5-июндан тарта ички авиа рейстер жана аймактар аралык коомдук транспорт иштей баштайт. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында айтылды. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов тиешелүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик органдары текшерүүнүн алгоритмин так аткарууга жана талап кылынган санитардык чаралардын сакталышын көзөмөлдөөгө даяр болушу керектигин белгиледи. Коомдук транспорттарда жана бардык жүргүнчүлөрдүн санитардык коопсуздук эрежелердин так сакташын катуу көзөмөлгө алынышы керек. Конууда сөзсүз түрдө бет кап тагынышсын жана дене табы өлчөнсүн. Автобус жана маршруттук такси менен ташууну уюштуруу коопсуз болуусу шарт. Биз бардык санитардык нормаларды сактоо менен бара жатканына ишенимдүү болушубуз керек деген Кубатбек Боронов транспорт жана жолдор министрлигине тиешелүү тапшырмаларды берди. 25-июндан тарта балдардын ден соолугун чыңдоочу лагерлер иштей баштайт. Айрым товардык позицияларды Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү бажы тарифинен ташуу үчүн бажы алымдарысыз ташуу үчүн нөлдүк коюму 2020 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Чечим 2020 жылдын 1 январында түзүлгөн укуктук мамилелерге жайылтылат. Алсак Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын 2020 жылдын 28 апрелиндеги номер 61 чечимине ылайык 138 товардык позицияны ташуу үчүн бажы алымдары төлөнбөйт. ИАИ бирдиктүү бажы тарифинин бажы алымдарсыз ташуу үчүн нөлдүк коюмунун азыркы өлчөмү тизмедеги товардык позицияларга бажы наркынан 5-15% диапазонун түзөт. Алып коюулар тизмесине мал чарбачылыгынын продукциялары, жаныбарлар үчүн азыктар, фармацевтикалык жана химиялык продукциялар, тамыр азыктар өндүрүш үчүн жабдуулар жана механикалык жабдыктар, транспорттук каражаттар үчүн тетиктер кирген. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлбөгөн жана негизинен 3-чү өлкөлөрдөн ташылып келген стратегиялык зарыл товарлар жана сырьёлук продукциялар тууралуу сөз болуп жатат. Ташуу үчүн бажы алымдарынын коюмун азайтуу жана жеңилдик мезгилин узартуу. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, өнөр жай жана фармацевтика тармагындагы ишканаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн бекемдейт жана алардын келечектүү өнүгүшүнө шарт түзөт.
Кант авиа базасы же болбосо анын жер тилкеси сатылганы жатыптыр деп кечээден бери ушак коюп кетти деп бүгүн 3-июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Исхак Пирматов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Тийиштүү комитеттин төрагасы катары унчукпай кое алган жокмун. Ишенбеңиздер, бардык документтер кагаздар ачык, бардык сайттарда жайгаштырылган. Ошол жерден бир карыш жер тилкеси же болбосо базанын территориясынын менчик өткөрүлүп берилип жаткандыгы жөнүндө бир сөз табылса, анда ошол айтылып жаткан саткын жана башка деп өзүм кыйкырып сап башында турмакмын. Бир нерсеге ишениңиздер, мурун расмий кагазын жазуусун окуп коюңуздарды өтүнөт элем. Учак учуп конуучу сызык жаңылгандан кийин бетон плиталарынын менчик болоосу жөнүндө гана болуп жатат. Бирок анысы дагы келишимдин мөөнөтү бүтөрү менен Кыргыз өлкөсүнө өтөт. Анын астындагы жер же болбосо башка жер тилкеси жөнүндө бир да сөз жок болушу мүмкүн эмес. Биз анчалык эле сабатсыз эмеспиз. Бир чечим кабыл аларда тиешелүү документтерди окуйбуз. Анан дагы эч кайсы кызмат орун жана бүткүл дүйнөнүн байлыгы мекендин бир карыш жерине татыбайт жана биз үчүн азгырык боло албайт. Кечээ комитеттин күн тартибинен алып салбаганыбыздын себеби жер ресурстар агенттигинин корутундусунун келбей калганы болду. Буйруса кийинки аптада комитеттин жыйынында бул маселени кенен карайбыз дейт ал. АКШнын борбору Вашингтондун аймагына 1600 аскер кызматкерлери жөнөтүлдү. Бул тууралуу америкалык басылмалар АКШнын куралдуу күчтөрүнүн штабы Пентагондун расмий өкүлү Джонатан Хоффманга таянып жазып чыгышты. Анда Хоффмандын аскер кызматында жүргөндөрдү борбордун аймагында жайгашкан аскердик базаларга жайгаштырдык. Вашингтондун ичинде аскерлер жок, учурда аскер кызматкерлери жогорку согуштук даярдыктагы режимде иштеп жатышат. Бирок алар граждандык бийликтин иш-аракеттерине катыша элек деп айтканы жазылган. Эске сала кетсек, 25 майда теги африкалык болгон Жорж Флойддун полиция кызматкерлери тарабынан кыйноо жолу менен өлтүрүлгөндөн кийин АКШда нааразычылык акциясы күч алган. Акыркы маалыматтар боюнча массалык баш аламандык учурунда дагы 11 адам каза болгон. 2-июнда коронавирустан улам каза болгондордун бири Орусиядан келген, ал жүк ташуучу унаанын айдоочусу болгон. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев онлайн маалымат жыйыны учурунда билдирди. Жыйында Узарбек Жылкыбаевка каза болгон айдоочу Эркеш Там тараптан келиптир. Өткөрмө бекеттеринде кооптуулук чаралары кандай аткарылууда деген суроо берилди. Маркум айдоочу Эркеш Там эмес, Таластагы чоң капка өткөрмө бекети аркылуу келген. Бизге келгенден кийин ооруканага жаткырылган. Эркеш Там боюнча айта кетсем, ал жерде санитардык талаптарды аткаруу боюнча иштер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Алсак чоң жүк ташуучу унаа кирет, бирок эч ким менен байланышта болбойт. Унаанын терезелери дагы жабык болот. Айдоочу чиркегичти таштап чыккандан кийин дароо обсервацияга алынат. Ал эми айдоочунун унаасы толугу менен дезинфекциядан өткөндөн кийин гана башка адам айдап кетип жатат деп жооп берди Жылкыбаев. АКШдагы нааразычылык акциясынан улам орун алган баш аламандыктан UFC уюмунун мушкери Белал Мухаммаддын атасынын дүкөнү талкаланган. Бул тууралуу мушкер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Атаңдын 15 жылдан бери үй бүлөсүн багып келе жаткан дүкөнүн жакындарыңдан жана досторуңдун ишканаларын тоноп талкалап жатканын көрүү абдан өкүнүчтүү. Эгер талап тоногондор мага жолугуп калса, ооруканага барасыңар деп убада берем деп жазган мушкер. Белал Мухаммад өзүнүн карьерасында жалпы 19 беттеш өткөрүп, анын 16-сында жеңүүчү аталса, 3 жолу жеңилүү ызасын тартып калган. Өлкөдө ата-энеси белгисиз 42 бала бар экени айтылды. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Депутат Бактыбек Турусбеков ата-энеси белгисиз балдардын саны 42ден көп болушу мүмкүн экенин айтты. Кочкоров жетим балдар көп, ата-энеси белгисиз болгон 42 бала бар. Төрөт үйүнүн алдында таштандыга таштап кеткен балдар укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп, ата-энесин такыр тапкан эмес. Анын ичинен 40 бала балдар үйүндө, экөөсү фостердик үй бүлөдө тарбияланууда деди. Жыйында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Бүгүн 3-июнда өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев онлайн маалымат жыйынын берди. Жыйын учурунда Узарбек Жылкыбаевка базарлар ачылды. Ал эми футбол аянтчаларынын иштөөсүнө уруксат бериле элек. Бул жакта базарларга салыштырмалуу ооруп калуу ыктымалдуулугу азыракта деген суроо узатылды. Базарда бири-бирине байланыштуу болбой коюуга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми футболдо оюнчулар тыгыз байланышта болот. Топ аркылуу дагы жугуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн медиктер спорт
аянтчаларынын иштешине уруксат берилет. Андыктан сиздерди сабырдуулукка чакырам. Эгер аянтчага келип футбол ойногон бир эле адам орну жуктуруп алган болсо, андан ары анын үй бүлөсүнө дагы башка адамдарга вирус тарап кетет. Себеби футбол бул командалык оюн, деди Жылкыбаев. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курамасынын жана Бишкектик Дордой футболдук клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаевга операция жасалды. Бул маалыматты Супер KG порталына Дордой клубунун басма сөз кызматкери Теңгелбес Мусаев тастыктады. Маалыматка ылайык клубдун чабуулчусуна жасалган операция ийгиликтүү өткөн. Футболчунун 6 айдан бери ооруп жүргөн тизесине операция жасалган. Мен өзүмдү жакшы сезип жатам, операция ийгиликтүү аяктады. Сезон кайрадан башталганга чейин калыбыма келем деп үмүттөнөм. Клубдун жетекчилигине көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн чоң рахмат деген футболчу. Эскерте кетсек, Мирлан Мурзаев Дордой клубунун негизги оюнчуларынын бири. Бүгүн 3-июнда Нарын шаарында жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Жаан-чачын 16:00 чамасында жаады. Шаардагы каналдарга суу батпай калып, көчөлөрдү каптаган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаарындагы бөлүмүнүн кызматкерлери жеринде иш алып барышууда. Кошумча маалымат берилет, деди министрликтен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтобуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Адилет Амангулов болдум.